дүркін әлем чемпионы атандыңыз. Қырғыз күресінің тарихына есіңіз алтын әріппен жазыңыз. Қазір қандай күйде тұрсыз? Эмоцияңыз қандай? Эми жалпы командабыз менен алтынга максат коюп келгенбиз. Анткени быйылкы дүйнө чемпионаты Олимпиада оюндарынын алдындагы бардыгы билгендей эле абдан күчтүү жогорку деңгээлде өтөт. Ошондуктан 4 жыл мурун биринчи жолу тарых жаратып, биринчи алтын байгеге ээ болгон. 4 жылдан кийин дагы бир жолу ушундай тарых жаратып жатабыз. Биздин бул менин алтын медалым, жеке менин эле медалым эмес, бул медалдын аркасында канча деген эмгек, канча деген элдин эмгеги менен биргеликте чогуу менин келгендин аркасынан ушул байгеге жетип жатабыз. Акыркы учурда сүйүнүчүмө чек жок. Аллага шүгүр, ушу бүгүнкү күнгө жетип атканыбызга, тарых жазганга, ушу мени себепкер болуп атканыма абдан ыраазымын. Ушунун аркасы менен жалпы менин көрмандарыма, жалпы дүйнө жүзүндөгү бардык кыргызстандыктарга терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле биздин өлкөбүзгө, өлкө башчысына, федерация башчысына, федерациянын мүчөлөрүнө, биздин ошондой эле биргеликте жүргөн врачтарыбызга, болельщиктерибизге, көрмандарыбызга бардыгына терең ыраазычылык билдирем. Анткени бардык иштин аркасында, бардык тилектердин колдоонун аркасы менен бүгүнкү күндө алтын медаль жаратып жатабыз. Рахмат. Айсулу, Астанада өткен Азия чемпионатында көктемде алтын алган кезде быйылгы жыл маган оңай болгон жок деп айтып едиңиз, кыйын болду деп едиңиз. Жыл жакшы аякталды деп айта аласызбы? Албетте эң негизги максат ушул дүйнө чемпионаты болсо, анткени Олимпиада оюндарына бул жакта жолдомо ойнотулуп жаткандыктан бул дүйнө чемпионаты абдан күчтүү өттү. Ошого биз аябагандай былтыркы өткөн жылдан дүйнө чемпионатынан жеңилген күндөн баштап даярдык көрүп, максат коюп, кайтадан өзүмдү бирден чогуттум десем болот. Анткени дүйнө чемпионатында уктуп койгондо аябагандай жаман акыбалга түшкөн болчумун, бирок канча деген кыйынчылык башыма түшсө дагы, эгер максатты жакшы койсоң, аягы ушундай жакшы чыгат экен. Эми буюрса, эми алдыдагы эмки жылкы Олимпиада оюндарына даярдык улантабыз. Енді 10 күнден кейін Қытайдың Ханчжоу қаласында Азия ойындары келе жатыр. Барасыз ба? Албетте, буйруса, анткени биздин башкы машыктоочу Нурбек Мырзабеков Азия ойындарына дагы барабыз деп айткан, бирок эң негизгиси биз үчүн эң маанилүү бул дүйнө чемпионаты болчу. Ушул дүйнө чемпионатын бүгүнкү күндө таркатты десем болот. Эми ушул 2 жумадан кийин буюрса Олимпиада оюндарына бир эл аралык катарлардын бири кылып биз катышып келебиз Азия оюндарына. Бардык мен Сүймен агайга да рахмат агай.